Assalamu alaikum. İslam dini musulmandın beyişke çığı tepkiçi. Jana бұл tepkiç kede taygalak, kede tükendü, kede or, kede azaptarga da doşar kılar. Ar kimge öz sınavысы. Бирок башатында бұл динди алып келген сахабалардын бардығына бирдей оорчулук болгон, бардығына бирдей кыйынчылык болгон. Биз бул жөнүндө өткөн көрсөтүүлөрүбүздө сөз кылдык. Бүгүн да мына ушул кыйынчылыктар жөнүндө сөз кылабыз. Буга өз алдынча изилдөө да талап кылынат. Ошентсе да эмнелерди изилдейбиз? Бүгүнкү тасмадан башат алалы. Bir жолы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Кабаны тоолуп кылып жаткан кезде Курайштардын бир тобу анын алдынан тосуп чыкты. Жана: "Я Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, кел, бир сөзгө келбейлиби? Сен биздин кудайларга сыйын. Биз сенин кудайыңа сыйынып көрөлү. Эгерде сенин кудайың жакшы болгон болсо, балким биз андан пайда табарбыз. Эгер биздин кудайларыбыз жакшы болгон болсо, сен да өзүңдүн үлүшүңдү аларсың" деп адам күлө турган бир сунушту айтышты. Ошондо Аллах субханаху ва тааладан бул маскараполдукка жооп кылып айт: "Ey капырлар, силер сыйынганга мен сыйынбаймын. Мен сыйынганга силер да сыйынбагыла. Мен силердин кудайларыңарга сыйынып калбаймын, силер да менин кудайыма сыйынып калбайсыңар. Силердин диниңер өзүңөргө, менин диним өзүмө" деген аяттар түштү. Lakum dinukum waliyadin. İslam dininde koşunaga öte zor mani berilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kayıtlı bir hadisinde Cibril aleyhisselam mağa koşuna jönündө öte көп айтты, men аны koşunanı muraskor da bolup kalabı dep oyloymun деген manidagi hadisi kelet. Бирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberlik tarixinin baştapkı etapında anın koşunaları aябай zor zapkı verdi. Bunu şu duallarından karab Peygamberimiz namaz okutkan bolsa, namaz okutkanda üstüne koylardın içek çabaktarını ırgıtat ele. Namaz okudurgan жерine ар түрдүү акылаттарды ыргытат эле. Пайгамбарыбыз кээде кошуналардын мына ушундай кылыгынан бекинип, алардын ыргытканы жетпей турган бир соостуктардын артына өтүп алып окушка мажбур болот эле. Эгер ыргытканы деле алдына түшүп кала турган болсо, намаз бүткөндөн кийин аны бир таяк менен алып, ал ичек чабакты көчөгө алып чыгып, "Эй Абдуманнафтын урпактары, кошуна деген да ушундай болобу?" деп четке ыргытып койчу. Караңыздар, биз жактагы кээ бир төө тикендер болот, бирок булар аларга караганда аябай зардуу тикендер. Мына ушуну Пайгамбарыбыздын кошуналары ушул тикендерди. Ушундай терип алат экен дагы, мен түшүнүшүмчө кара, кармаганы да бар кызым. Мына ушундай эмесинде алып келип мындай топуракка. Ал кезде мындай эмес, аябай топурактар эме болсо керек. Мына ушуларды жайнатып койт экен. Мунун жылаңайлак басып көргөн адам Buna ушундай тикендерди Пайгамбарыбыздын жолуна чатышат экен. Убай ибн Халаф жана Угба ибн Абу Муайт экөө дос эле. Бир жолу Угба ибн Абу Муайт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын дааватына кулак түшүп калат. Жана бираз уюй баштайт. Буну уккан анын досу Убай ибн Халаф дарроо жетип келет да Угбаны жемелей баштайт. Экөөбүз дос эмес белек? Сен кантип менин досумдун сөзүн уктуң деп аны жемелеп,
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бетине түкүрсөң гана мен сени достугумду кайра ордуна коямын, жана ошондо гана сени кечиремин деп аны жемелейт. Ал аз келгенсип Убай ибн Халафтын бир тууганы Умай Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды алдынан чыккан жерден мазактайт эле. Алдынан чыккан жерден кемсинтет эле. Ал аз келгенсип, ал атайын сөөктөн талкан жасап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламмен бетме-бет келип калганда бетине үф деп сөөктөн жасалган талканды бетине чачат. Мына ушунун айынан, ушунун себебинен Аллах субханаху ва таала ар бир жамандоочуга тозок болсун деген аяттарды түшүрдү. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن Укба ибн Абу Муайт бир жолу жаңы союлган төөнүн ичек чабагын жатын чөбү менен ап келип Каабанын алдында намаз окуп жаткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга башын саждага койгондо желкесине таштаган. Буга карап турган Курайштар каткырышып күлүштү. Бул авал жөнүндө кабар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кызы Фатимага жеткенде, ал чуркап келди дагы атасынын башындагы желкесиндеги ыпластын баарын ыргытты. Ошондо гана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам башын саждадан көтөрө алды. Башын саждадан көтөрүп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам колун асманга жайып, "Я Аллах, Абу Жахилди, Утба жана Шайба ибн Рабияларды, Ал-Валид ибн Утбаны, Умай ибн Халафты, Укба ибн Абу Муайттын налатын ала көр" деп дуа кылды. Меккеде кандай дуа болбосун, кабыл болот деген ишенимдеги бул Курайштар бул дуадан нес болуп катып калышты. Чындап эле кийинки Аль-Хакамды эске албаганда, алардын баары Аллахтын каарынан кутула алышкан жок. Эгерде кимдир бирөө ислам динин кабыл ала турган болсо, ал кабар жетер мен Абу Жахилдин кыжыры келип аябай кыйналчу, жинденчү. Ислам динин кабыл алгандан эгерде бай боло турган болсо, ал аны келип шантаж кылып коркутар эле. "Эй баланчы, сен ислам динин кабыл кылдыңбы? Сен Мухаммадты саллаллаху алейхи вассаламды ээрчидиңби? Демек, мен сен бизнесиңди бузам, экономикаңды талкалайм, жана сени адамгерчиликтен чыгарам" деп коркутат эле. Ал эми эгерде динди кабыл алган адам жөнөкөй, жупуну кедей же кембагал боло турган болсо, аны жөн эле зордуктап, урток-моко алып, адам катары эсептебей, айбандай кордоп салар эле. Абу Жахилдин эң баштыгы чектен ашты. Ал бир жолу Каабанын алдында кыжырада турган Курайштарга, "Эгерде мен Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде ачык намаз окуп жатканын көрчү болсом, буттарым менен мойнун тебелеп сындырамын" деп күпүлдөдү. Айтканда эле көп узабай Каабанын алдында Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз окуп жатканын көрүп калды. Чуркаган бойдон келип Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башын саждага койгон кезде, мойнунан тебелейин деген кезде эмнедендир чочуду дагы кетенчиктеп барып күпүлдөгөн бойдан качып жөнөдү. Аны карап тургандар, "Эй, Абу Жахил, сага не болду?" дедишти. Ишенсеңер ишенгиле, ишенбесеңер жок. Бир кезде алдыман оттон болгон жар пайда болду, жана кандайдыр бир парчалар мага карап жүгүрө баштады деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, булар периштелер болчу. Эгерде Абу Жахил дагы бир кадам мага таштаганда, аны периштелер канаттары менен кыймалап кыйып ташташат эле деди. Курайштар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кадыр баркына, Абу Талиптин аброюна карабай кордой башташты. Ал эми башка уруулардын же эч кандай урууга тиешеси жок мусулмандардын көргөн азап кордуктарын укканда жүрөк опкол жубай койбойт. Мына ушундай туугандар, ислам дининин башталышы жанчыдагыс оор азаптарга туруу менен, ошо адам элестете алгыс курмандыктарды берүү менен башталгандыгын да айтып өттүк. Бул ар бирибиз үйрөнө турган сабактар. Бул сабактарды, бул кыйынчылыктарга туруштук берүү сабактарын өз алдынча да изилдөө талап кылынат. Ислам дининин таруусундагы өз алдынча изилдөөдө өтө көп мыйзам ченемдүүлүктөрдү тапса болот.
эгерде Аллах бир нерсени буйрган болсо, ага мусулмандар макул болгон болсо, ага караңгылык кандай таасир берди жана мусулмандар бул караңгылыкты кандай жеңди. Мына ошондагы мыйзам ченемдүүлүктөр өз алдынча отуруп ойлонууну талап кылат. Эмики көрсөтүүгө чейин коштошобуз. Биздин каналга жазылыңыздар, жазыл электерге да сунуш кылыңыздар жана бул көрсөтүүлөрдү башкаларга жетүүсүнө да мүмкүнчүлүк берип, жардам бериңиздер.